же башкачабы? Кесип тандоо болсо кесип тандоо. Балдарым, кыздарым. Биринчи дайыма жылмайып жүр. Жылмайган эмне? Көңүлдү көтөрөт. Адамдын түрү өзгөрсө, дил өзгөрөт деп коет. Апамдын ушул сөзү жүрөгүмдө өмүр бою орноп калган. Түрүң өзгөрсө, дилиң өзгөрөт. Ишенбесең, былтыйып көр, тултуйуп көр. Кашкабакты түйүп көр, өзүңчө эле кызлат боло баштайсың. Ичиң да бузула баштайт, дилиң да бузула баштайт. Жөн эле жылмайып кой, кадимкидей жан дүйнөңдүн чаңы пыр деп учуп тазалана түшөт. Ушул жерден ушул жерге чейин болгону 1 сантиметр ушуну көтөрүш азыр кыргызга аябай кыйын болуп калды. Ошон үчүн жылмайып жүр. Жылмайып садага деп бекер айтпайт. Бирөөнүн да көңүлүн көтөрөсүң, өзүң да көңүлүн көтөрөт. Бирөөнү бактылуу кылам деген адам биринчи өзү бактылуу болуш керек. Бирок бакыт аспандан түшө калбайт. Сенин амалыңа жараша болот. Сенин амалыңа жараша болот. Ошон үчүн айтат го, Азирейил жаныңды алат дейт. Мураскоруң малыңды алат дейт. Өзүң барып амалыңа кошуласың акыретте дейт. Эмитен жакшы кулк мүнөзгө үйрөнгүлө. Биринчи айтарым ошол. Молдекелер да айтат, акыретте таразыдагы эң оор нерсе жакшы кулк мүнөз. Билбейм, Омдун законун билген бала эсиңерде калдыбы? Мектепте чуркаш боюнча чемпион эсиңерде калдыбы? Акыркы жолу Нобель сыйлыгын алган киши эсиңерде калдыбы? Бирок ким сага жакшы мамиле кылса, кайгырып турса, көңүлүн көтөрүп койсо, ушундай ала салып турганда багыттап койсо, ошол адам эсиңде калат. Жардам сурасаң, жардам берип койсо, жок дегенде кашкабагын жайнатып койсо, ошол адам эсиңде калат. Ошон үчүн кыргыз бекер айтпайт, ашың болгуча кашың болсун деп. Ошон үчүн жакшы кулк мүнөздүү эл бололу. Мен өткөндө бир жыйында айттым. Инвестиция тартыш үчүн инвестициялык мыйзамдарды жакшыртыштын кереги жок. Биринчи адамдардын кулк мүнөзүн жакшыртыш керек. Инвесторлор каяка келет? Бизнесмендерден сурагыла. Балким бизнесте жүргөндүр. Бул жакта эми Салымбеков мектеби деп, ошол мектептен болсо керек. Бизнесмендер биринчи алдабай турган өлкөгө келет. Акчасын салса, кийин кайтарып кетсе. Японияда жүргөндө мен карыз берет элем, бирок карыз үчүн расписка албайт элем. Анткени алдап кетейин деген түшүнүк аларда жок. Дарбызды билесиңерби? Дарбыз саткан тала. Япония. Дарбыз саткан таланын четинде дарбыз үйүлүп турат, бул жакта касса турат, бул жакта тараза турат, адам жок. Ким сатып алып, ким сатат билесиңби? Адам өзү коет таразага, акчасын таштап алып кете берет. Бир тыйын алдабайт. Сдача не надо деген түшүнүк ал жакта жок. Бир жолу бир япон менен кыргыз кошо барып калыптыр. Анан сатуучу каякта десе айтыптыр да, сатуучу жок. Дыйкан өзү сатат, анын убактысы жок, ал жер иштетип атат. А эмне кылабыз десе, өзүбүз тартып алып, акчаны төлөп коюп кете беребиз дептир. Десе кыргыз айтатымыш, бир тап кете бербейлиби деп. Баары көрбөйт да депчи. Ошон үчүн бир адам сапарга чыкканда акылман айткан экен, даанышман. Ошол заман даанышман айткан экен. Ачыктагы, жабыктагы, купуядагы жараткандан корк деп. Эң чоң ийгиликтин башы ошол. Экинчи, каяка барсаң, адамдардын жамандыгын жашыр, жакшылыгын айта кел деп. Элдердин жамандыгын айтпагыла. Бишкекке келдиңер, Кыргызстандын булуңгурушунан келдиңер. Барганда бишкектердин жаман жактарын айтпагыла. Андай экен, мындай экен, жардам бербейт экен, орой экен, бой көтөрөт экен деген сөздөрдү айтпагыла. Кайсыл сөздү айтсаң, ошол сыпат таркай берет экен. Жакшы жактары болсо, пожалуйста, айтып бара бер. Мына Япон керемет сыр деген китебимде ошон үчүн япондордун жалаң гана жакшы жактарын жазгам. Эмне үчүн бир да жаман жагын жазган жокмун? Бир жаман жагын жазып, 1000 жакшы жагын жазсаң, адамдар 1000 жакшы жагын айтпай эле бир жаман жагын айта берет экен. Аларың деле бизде эле экен го, мындай экен деп. Ошон үчүн биринчи эреже ушул. Анан ачыктагы, жабыктагы жараткандан корк деген бир түшүнүк бар. Анан кайда жүрбө, тамагынын адалдыгына маани бер. Бул жака келдик, анан курсак ач эле деп туруп эле көрүнгөн нерсени ура бербегиле. Азыр кесип тандайбыз деп атасыңарбы? Кесипти туура тандаш үчүн дуаң, тилегиң кабыл болуш керек. Ар бириңерде купуядагы ачыкта тилек бар. Бирөө алаканын жайып тилек кылып атат, бирөөлөр ичинен тилеги бар. Эч кимге айтпаган арзуусу бар. Жакшы кесип тандасам экен, адашпасам экен деген. Ушундай барбы? Ошол кабыл болуш үчүн биринчи арамдан алыс бол. Эгер адамдын ичине, ашказанына кичинекей эле арам кирип кетсе, 40 күн тилек дуасы кабыл болбойт деген сөз бар. Ушул 3 нерсени сактасаң сапарга чыга бер деген экен, тиги бала сапарга чыкпай койгон экен. Бирок силер сапарга келдиңер. Илим, билим үйдө отуруп келбейт, диванда жатып алып келбейт, курсак ток, кайгы жокто келбейт, ушундай машакат менен келет. Бул жака келдиңер. Мусафирчиликти көрүп атасыңарбы? Үйдө атаң менен апаңдын алдында падышасың. Апаң тамак же десе урушуп кетесиң, тултуйуп, былтыйып, жебейм дедим го деп туурабы? Азыр бул жакта үйдүн эси тамак берсе, жакшыраак эле жеп атасыңарбы? Жебейм дедим го деп айта аласыңарбы?
Үйдүн ээси, бирөөнүкүнө келдиңер, бирөөң таянкенкине, бирөөң таженкине келдиңер. Дагы бирөө кимдикине келдиңер? Жезденкине, абаңкына, айштанкына келдиңер. Анан тамак жейм, анан даярдап бериңиз деп эч ким айта албайт. Мусафирчиликтин бир белгиси ошол. Ошон үчүн мусафирдин тилеги дуасы кабыл болот деп коет. Бул жака келдиңерби? Баарын тилегиле. Анын ичинде жакшы кесип тандайын деп да тилегиле. Жакшы окуу жайды да тилегиле. Не себептен дегенде, азыр жакында бээнин сүтүн сая турган сезон башталат. Бээни издебе дейт, бээнин породасынын кереги жок дейт. Бээ кандай чөп жейт, ошону изде дейт. Ошон үчүн мектепке тапшырганда дагы жакшы мектеп, престижный мектептеби мугалимди кара дейт. Ал мектептин аты эле бар, а мугалимдин заты бар. Бир бар сүрөтү, бир бар сөзү, бир бар өзү деп коет. Мисалы, асел дедим, болгону бул сөз, бал. Андан таңдайыңар таттуу болуп кеттиби? Эткен жок. Айттыңар, бул жөн эле сөз, бизге бал керек дедиңер эле, бул жака сүрөт тапшырып коюп. Балдын дал эле өзү, фотосу дагы бар, кол менен тартканы дагы бар. Ысык көлдүн ак балы дагы бар, Токтогулдун ак балы дагы бар. Бирок андан дагы деле жыргап кеткен жоксуңар. Тата албайсың. Эң акырында өзүн алып келдим. Акыйкат ошол. Илимдин дагы өзү бар, сүрөтү бар, акыйкаты бар. Бул жакка илим алганы келсеңер, сураны сүрөтүн кылбагыла, калп эле окшоштуруп. Кээ бирлер бар мындай, ою башка, жөн эле ата сапасын өтүп койгон. Бул жака башка ниет менен келгендер да болушу мүмкүн араңарда. О, Бишкек барсам жыргайм. Жыргал жок. Үйүңдөн жыргал таппасаң, башка жактан жыргал таппайсың. Ошон үчүн кесип тандаштын алдында биринчи адал же жакшы кулк мүнөздүү бол. Неге жакшы кулк мүнөздүү бол деп айтып берейинби? Жакшы кулк мүнөздүү болсоң бата аласың. Өзүңдүн батаң өзүңө тиет, анан башка бирөөнүн батасы тиет. Жакшы кулк мүнөздүү болсоң каргыша аласың. Бирөөнүн көңүлүн ортуп койсоң, жаман сөз айтпаса деле жүрөгү муздап калды, ошол каргышы. Бирок жакшы мамиле кылып койсоң, жүрөгү жылды, ошол берген батасы. Көпчүлүк ойлойт, бата десе эле алаканды жайып алып жылуу сөз сүйлөмөй деп, жок андай эмес. Ошон үчүн балдарым, кыздарым, анча-мынча нерселерди азыр мен силерге колумдан келишинче түшүндүрүп айтып берейин. Азыр орозо. Мен бекеринен дуа тилектен баштаган жокмун. Жаштын тилегин Кудай берет дейт. Эмне үчүн жаштын тилегин Кудай берет? Жаштык кез таза кез болот экен. Эсиңерде барбы? Бала кезде память жакшы беле? Бара-бара память бузулду. Эмнеге? Көздү сактаган жоксуң, курсак сактаган жоксуң. Памятым бузулду, эс тутумум начарлады деп адамдар көп айтат. Ошол сөздү аалымдар айтпайт экен. Эмнеге билесиңерби? Эс тутумум начарлады деген сөз күнөө кылып атам деп моюнга алган менен барабар экен. Канчалык көп күнөө кылсаң, эс тутум ошончолук келет экен. Ошон үчүн көздү сактагыла. Эң биринчи кеңешим ошол. Анан ашказанды сактагыла. Адамдар менен отурганда эмнени сакта дейт? Тилди сакта дейт. Бирөөнүн үйүнө барганда көздү сакта, тамак жеп атканда ашказанды сакта, ошол эле мезгилде ибадат кылып атканда жүрөктү сакта дейт. Бирөөгө кылган жакшылыгыңды унутуп кой, бирөөнүн сага кылган жамандыгын унутуп кой дейт. Тескерисинче, бирөөгө кылган жамандыгыңды эч качан унутпа. Дайыма тобого келтир. Бирөөнүн сага кылган жакшылыгын унутпа. Бизде бүт тескери. Бирөөнүн жакшылыгын эбегел унутуп койгонсуң, бирок бирөөгө жакшылык кылсаң, 2 жылдан кийин айтасың да, баягыны унутуп калдың, болчу, ишей экенсиң. Ушул нерселер өтө маанилүү. Экинчиден, орозодогу тилектер кабыл болот дейт, атанын балага берген батасы кабыл болот дейт, адилеттүү падышанын тилеги кабыл болот дейт, анан мусафирдин тилеги кабыл болот дейт. Азыр силер мусафирсыңар, бул бир. Экинчиден, кимсиңер? Орозосуңар. Үчүнчүдөн, силерге дуа бергендер азыр катуураак дуа берип атат. Жанында жүргөндө билинбейт, бирок сапарга кеткенде балам аман эсен келсе экен, илим алып келсе экен, ден соолугу чыңы болсо экен, балекеттен алыс болсо экен, фитнага учурашпаса экен, жакшы чөйрөдө болсо экен деген дуалар келип атат. Ийгиликтин эң башатын айтып берейинби? Эң негизги башатын. Күнөөлөрүңө тобо келтир. Күн сайын билип-билбей канча ката кетирип атабыз. Азыркы жакшы. Напси ачкачылыктан сынып турган учур шайтан байлоодо. Башка учурда өзгөчө студенттик мезгилде, жаштык мезгилде күнөөлөр көп кетет. Ошон үчүн жаш кезде кылган ибадат менен карыгандагы ибадаттын баасы эки башка. Жаштык жиндиликтин бир бутагы деп коет. А дейсиң, бу дейсиң, баары бир жинди учур ушу жаштык учур болот. Анча-мынча аксакалдардын кеңештерин айтасыңар, эми келесо өзү карып алып сүйлөй берет деди. Бирок угуп кое бергиле. Эң жакшы кулак насаатты уккан кулак. Экинчи ийгиликке себеп болгон нерсе ата-энеңдин батасы. Атаңдын, апаңдын батасын ал. Азыр телефон чалып атасыңарбы? Чалганда апа акчам түгөндү дегендер бар да, туурабы? Муну М-банкка салып коюңузчу деп.
ата мынтип коюңузчу. Айланайындар, анча ден соолугуңарды сурап койгула. Манайыңыз жакшыбы? Кээде билип айтылат, кичине бутум ооруп калды. Сөзсүз чалып, апа бутуңуз кандай болду деп сурап койсоңор. Анткени ата менен апага сенин телефон чалганың маанилүү эмес. Жөнөткөн белегиң маанилүү эмес. Ата менен апа сени көргүсү келет. Дин деле ошондой. Ишим болбой атат. Эмнеге ишиң болбой атат? Ишим жүрүшпөй атат. Эмне болду? Атаң барбы? Бар. Апаң барбы? Бар. Эмне кыласың? Бизнес кылып атам. Эмне кылып атам? Саятта жүрөм. Атаңдан качан кабар алдың десе айтат да, мына айылга барбаганыма 1 жылда болуп калды. Анан кантип ишиң жүрүшөт? Ошон үчүн батасын алгыла. Мындай паткалим деп коет го, паткалим чоңго паткалим болбош керек кошомат. Ата менен апага паткалимди кылгыла. Кадимкидей көңүлүн көтөрүш үчүн пакта коет деп коет го. Пакта кое турган бир эле адам бар, бул ата менен апа. Сүйлөштүкпү? Ийгиликтин ушул эки сыры бар. Алардын берген батасы менен жолуңар ачылат. Азыр а дейсиң, бу дейсиң, кесип тандаш эң кыйын нерсе. Эмнеге билесиңби? Силерге тандаш кыйын нерсе. Биринчиден бала кезден өзүңөргө тандоону берген эмес. Сен кыла албайсың, мына мен айтканды кыласың деп чоңойдуңар да бар, туурабы? Бирдеме десе кыла албайсың. Атка минем десе, мына жаш балдар. Кичинекей кезинде, 5 жашар кезинде, же 6 жашар кезинде, мин албайсың, жыгыласың деп айткан, туурабы? Бирок ошол эле атын атаң сенин көзүңчө кошунаңдын сен менен тең баласына берген. Мине бер баламды. Сен кыла албайсың, жөн отурчу, оозуңду жапчы, чочко, эшек деген сөздөрдү чоңойгон балдар тандаштан аябай кыйналат экен. Мен өзүм кылып берем, мен айтканды кыласың деп жүрүп, ошон үчүн тандоо укугун бер. Кичинекей кезден бала менен кеңешип коюш керек экен. Бала билесиң, сага кеңеш бере албайт. Бирок ошентсе кызым кандай кылайын деп койсоң, биринчиден жоопкерчилик, экинчиден ойлонгонду үйрөнөт, үчүнчүдөн жоопкерчилик менен кошо мени дагы адам ордуна эсептейт экен деген бир өзүн өзү баалоо сезими күчөйт. Араңарда кичинекей кезиңерде кеңешкендер барбы? Бирдеке айтсаң оозуңду аччың, сага ким коюптур, жаман балдырайсың деп отуруп ушул деңгээлге келип калды. Кесип тандагандан колдон келсе адашпагыла. Бирок адашып калат экен деп кыжалат да болбогула. Кыжалатчылык эң жаман нерсе ошо да. Жок нерсеге кыжалатпыз. Кечеги күн өтүп кетти, кайра келбейт, болду кыжалатсың. Мынтип бекер кылдым, тигини бекер кылдым. Келечекте келиши качан келет, бир Алла таала берет, кыжалатсың. 2 жылдан кантем, 5 жылдан кантем, анан мынтип калсам кантем, жумушта болбой калсам кантем. Сен тандаганда биринчи истихара деп коет, истишара деп коет. Ушул нерсени эстеп калгыла. Истишара деген кеңешүү. Кеңеш. Бирок кеңеше турган кишилер бар, кеңешпей турган кишилер бар. Өзүңдүн досторуң менен, өзүңдүн саналаштарың менен кеңешкен жакшы, бирок анын деле акылы жок, сен деле акылың жок. Акылы жок дегенде мындай акылсыз эмес, баары бир силердин курагыңар ушундай курак. Эмоция күчтүү, акыл анча эмес. Акыл деле жетилет, бара жетилет, апогеясына чыгат. А жаштык кезде акыл эмес, сезим менен чечим кабыл алып коесуң. А жаныңдагы менен кеңешсең, биринчиден туура эмес кеңеш берип коюшу мүмкүн. Анткени анын деле сенде эле акыл бар. Экинчиден көрө албастык деген сезим бар. Байкагын, дыйкан менен саясатчы душман эмес, бизнесмен менен мугалим душман эмес. Мугалимдики мугалим, бизнесмендики бизнесмен, студенттики студент, 11 класс 11 класс. Негедир ушундай нерсе бар. Ийгиликтин 3-чү сыры, ичиңдеги жакшы планыңды эч кимге айтпа. Анткени жакшылык бар жерде көрө албастык ичтарды кошо болот. Турмушка чыгып атканда дагы берекелерим, турмушка чыга турган жигитиңди досторуңа көрсөтпө деп кой. Бизде сөзсүз көрсөтүп коюш керек да, мен ушуга чыгып атам, кандай деп ойлосуңар кыздар депчи. Ошол кызга сенин жигитиң жагып калса, болочоктогу жарың, ал жөнүндө жакшы пикир айтпайт, тескерисинче бузганга аракет кылат. Кулагынын аркасына тырыш бар экен деп койсо, ошо деле таасир этет. Ушак деген ушундай нерсе, ушактан алыс болгула. Ушак адам менен адамдан эмес, адам менен жаныбардын да мамилесин бузуп коет. Бактыгүл Шайдуллаева деген эжекебиз бар. Ошонун бир жакшы чыгармасы бар. Бир аялдын ити бар экен. Ошол ити ургач экен. Ургач ит кабаган болот турбайбы? Ким келсе деле каба берет экен. Эркек ит дөбөт. Андай болбойт экенде, эт берип койсоң каппай кетип калат экен. Күйөөсү да кетип калган, ургач ит, 2 кызы бар, бирде эркек жок үй дейт да. Ачуусу келген күндөрү, капы болгон күндөрү үйдүн 2 эшиги бар дейт. Капы болгон күндөрү бак жактагы эшигин ачып, эшик жактагы, көчө жактагы эшигин жаап коет экен. Ал эми маанай жарыкта көчө жактагы эшигин ачат экен дагы, бак жактагы эшигин жаап коет экен. Ошентип жүрүп, анан ит тууган мезгилде ошондо дагы кошуналар сурайт экен. Эгерде дөбөт тууса мага бересиң, дөбөт тууса мага бересиң, дөбөт тууса мага бересиң. Ургачысын эч ким албайт экен... 'Эмне кылат анан кийин? Калган ургачыларын капка салып алып элди кыдырат экен. 'Эмне кылат анан кийин? Калган ургачыларын капка салып алып элди кыдырат экен. 'Эмне кылат анан кийин? Калган ургачыларын капка салып алып элди кыдырат экен. 'Эмне кылат анан кийин? Калган ургачыларын капка салып алып элди кыдырат экен.
Элди кыдырып, ургач күчүк бар эле аласыңбы десе көпчүлүк албайт экен. Анан ошентип жүрүп таркатып келет экен. Ошондойлордун арасында бар экен да. Ушинтип кыйналып эмне кыласың? Дарыя агып атат го, дарыяга эле салып ийбейсиңби деп. Адам ушундаймен качып болот экен. Ошентип ити 15 жыл жашайт, бир нече жолу тууйт, акыркы жолу ошентип элди кыдырып келгенде күчүктөр тарката албайт. Таркатып бүтүп келгенде кошуна кемпир турат дейт. Таягын кармап алып, ушинтип эле иттерди багып күчүктөр таркатып жүрө бересиңби? Күчүктүн тагдырын ойлойсуңбу? Андан көрө кыздарың бойго жетип калды, ошолорду ойлобойсуңбу деп. Элге барып айтып таркаткыдай, кыздарым ит беле, күчүк беле десе, ошентип эле айт тартынбай эле. Кыздарым бар, ким келин кылып болот деп айт. Болбосо ушинтип жүрүп жаштар өтүп кетет деп акыл үйрөтө баштайт. Бизде билесиңби, сурабай эле акыл айткандар аябай көп. Байкайсыңарбы? Кеңешти сураганга бер дейт. А бизде суратпай эле акыл айта баштайт. Анан ошондо айтат да, мына итиңди жок кыл дейт. Итиңдин ордуна дөбөт алып кел дейт. Эркек бар жерде дөөлөт бар. Ал анын ою. Бул пайгамбар айткан сөз эмес. Тескерисинче ким биринчи кыз төрөсө ошодо береке бар деген. Эркек бар жерде береке бар. Ошон үчүн дөөлөт бар. Мунуңду жок кыл, силердин каргакшаңар, силердин бейкасиет, кесепетиңер мына ушу деп туруп итти жамандап коет. Эшиктен кирип келгенде ити байкуш шипаңдап чыга калса, өмүрүндө андай мамиле кылган эмес экен. Колундагы чыпта менен итти башка бир коет. Ит андай мамилени көрбөптүр. Ушундай таң калат. 15 жыл аябай жакшы мамиле кылган. Оюна келет, ушул ит чындап эле жаман экен. Кыздарыма канча жигиттер келди, каап киргизбей койду. Күйөөм кетип калгандан кийин мага деле кардарлар келди, ошолорду каап киргизбей койду. Ошентип итти жаман көрүп калат, адамдын сөзүнөн ула. Экинчи күнү чыгат эртең менен ити шипаңдап келет. Дагы карабайт, ит адамдын көңүлүнөн, көзүнөн билет экен мамилесин. Жакындай албай тияка барып, тикчейип отуруп, ары басып, бери басып, шипаңдап, үчүнчү күнү дагы чыгат, дагы карабай коет. Ошентип отуруп оюна келет экен. Кап, мен туура эмес кылдым. Күйөөм кетип калганда мага шерик болгон ким? Ушул ит болду. Эгерде иттен коркуп, кыздарыма кол сурай албаса, андай коен жүрөк күйөө балдардын мага эмне кереги бар? Мага деле напчысын агызып келгендер болгондур, ошолордон тосту. Бул ит жакшы ит деп кайра сезиме келет экен. Анан тамагын даярдап алып, итке берейин деп, жакшы мамиле кылайын деп чыкса, ити жок экен. Издейт, чакырат, атын айтып кыйкырат, кошуналардан сурайт, бир адам көргөн жок дейт. Ошентип итин тапкан жок, ошол мезгилде ит дейт. Эки таштын ортосунда сайда өлүп жаткан болчу дейт. Ошон үчүн ушактан алыс болгула. Башка нерседен иммунитет бар, ушактан иммунитет жок. Бирөө жөнүндө жаман айтып койсо, сен билесиң жакшы экен, бирок дилиң кир деп калат, ошого мамилең мурдагыдай болбой калат. Элди бузган ушак деп коет. Ошон үчүн кесипти да жамандап коюшу мүмкүн. Ал кесип болбогон кесип деп. Атаңар менен апаңар айтат, сен юрист болосуң, эмнеге? Мен юрист болоюн деп болбой калганмын дейт. Ошого биринчи атаңардын апасын батасын алгыла, экинчи истишара деп коет, кеңешкиле. Кеңешкенде акылдуу адамдар бар. Заманбап адамдар бар. Чет өлкөдөн окуп келген адамдар бар. Силерди көрө албастык кылбай турган адамдар бар. Ошолор менен кеңешкиле. Атаңар, апаңардын акылы жетпесе, акылы жеткендерди тапкыла. Интернет менен кеңешесиңерби? Сон инсандар бар. Бирөө Google'да иштеп атат, бирөө Yahoo'да иштеп атат, дагы бирөө Facebook'та иштеп атат, дагы бирөө Бишкекте чоң-чоң карьераларды кылып атат, дагы бирөө жөн гана такыба жакшы адам. Дагы бирөө ушунчалык илимдүү, билимдүү болсо дагы аргенге окшоп айылга барып кызматын кылып атат. Ошолор менен кеңешкиле. Бир кино бар го, сериал. Нарында тартылган. Мектеп окуучулары жөнүндө. Атын атайын айтпай атам. Ошол жерде бир жакшы бала чыгып, бир адамдын оңолушуна себеп болду. Ошондой адамдар бардык жерде бар. Мектебиңерде да бар, мотивация берген, ниети жакшы мугалимдер. Ошолор менен кеңешкиле. Кээ бирлери баары бир. Анткени кош көңүл адамдан жакшылык болбойт. Душманым ашып барса сатып кетет дейт. Атып кетет дейт. Досум ашып барса сатып кетет. Кош көңүлгө баары бир дейт. Ошолор баары үчүн аткандар бар, саткандар бар дейт. Кош көңүл эмес инсандар менен кеңешкиле. Экинчи истихара деген бар. Сен тандай албай жүрөсүң, бирок 3 кесип бар да. Же юрист болом, же врач болом, же билбейм, же политолог болом, же айтишник болом. Үчөө тең сени бирдей тартып турат. Не кыласың? Истихара деген намаз бар, ошону окуш керек. Окуйсуң, эч кимге сүйлөшпөй кыбланы карап жатасың, ошону белги кирет деп коет алымдар. Ак же жашыл кирсе ошол туура, кара же кызыл кирсе ошол туура эмес. Кээде такыр түш кирбей коет. 2 окуйсуң, 3 окуйсуң, 5 оку, так оку деп коет, так сандар менен. 7, 9, 11 жолу оку, такыр түш кирбесе, акыры жүрөгүң бир жагына бурулуп калат. Бул бир эле кесип тандаган эмес, жар тандаганда дагы. Бизнес партнер тандаганда дагы. Эстеп калгыла, истихара. Мен
Үйлөнөрдө истихараны аябай окугам. Мааниси ушундай, мага жагып атат бул кыз. Бирок жаратканды сен билесиң, акыбети кандай болот? Бул дүйнөмө акыретиме, ыйманыма жакшы болсо, насип кыл. Эгер бул дүйнөмө ыйманым, акыретиме жакшы болбосо, мен жактырып турсам да адаштырып эле койчу деген эле бата. Ошон үчүн бирдеке болсо эле жаштардын арасында бир жакшы бата бар. Сүйгөнүңө жет деген. Бул жакшы бата эмес. Кайырлуу болсо, бактыңа жаралса жет, болбосо жетпе деп эле дуа кылыш керек. Жакпай атабы силерге? Как это так? Как я без него деп атасыңарбы? Без него болот, без нее болот. Бирок бакыт ошо маанилүү. Ошон үчүн бул чыгармамда эсте кайткан Роза деген. Бакыт бул сүйгөнүнө жет эмес, жеткенин сүй деп айткан. Сүйлөштүкпү? Истихара менен истишараны эстеп калдыңарбы? Бийин сураганда адашпай айткандай болгула. Анан кээ бир кесиптер бар, модасы өтүп кетти. Кээ бир кесиптер бар, келечеги бар. Кээ бир кесиптер бар, Кыргызстанда кереги чоң, чет өлкөгө чыккандан анча пайдасы тийбейт. Мисалы, Өзбекстанда бир кесип бар экен, бычак курчутмай деген. Кадимкидей эле баягы пиаланын аркасынан бычак курчутуп коет го. Ошол атадан балага келаткан өнөр экен. Дагы бир кесип бар, самсы жасамай деген. Бул эми бардык жерде эле кереги тиет, бирок атадан балага келаткан башка рецепти, секретти эч ким айтпагандар бар экен. Майлы судан келгендер барбы? Майлы судан келгендер барбы? Ким майлы судан келгендер? Майлы суда ошо жакта бир не деп коет эле, жанагы ак жасалат го, таттуу. Сүт менен, мороженый менен. Не деп коет? Сүт, мороженый менен. Катуураак эле айткылачы. Ак таттуучу мындай. Сүттөн муздак кылып иче турган. Кыргызчасы барбы? Ошол коктейль. Ошол жерде майлы суда коктейль. Барган адам сөз ошо коктейлден ичет. Анткени андай коктейль Кыргызстандын бир да жеринде жок. Россияга кеткен экен элери, рецепти бирөөгө сатып кетиптир, бир гана ошол жерде бар. Нокендиктер барбы? Өз Кыргызстан боюнча келдиңер эле го. Нокенде жармасы бар. Билесиңер да. Дагы бир жердин куруту бар. Бозон ичпей эле койгула. Мен Тогустөргө барсам, ар бир үйдөн бозо сунат экен. Ал жактын бозосу жакшы экен. Тогустөрдөн келгендер барбы? Бирок аны ичпей эле коюш керек. Эми кыргыздын салты наркы, аябай меймандос, ошондой жактары бар. Анан волонтер болуп жүрсөң, кесипти жакшыраак түшүнөсүң. Бир кесипти кааладыңбы, ошол жака волонтер болуп эмитен кир. Прокурордун келеби? Прокурор тааныштарды тап, эмитен эле барып ишин көр. Мен юрфакка тапшырдым. Ошол жылы эле эч качан юрист болуп иштебейм деп өзүмө сөз берген. Прокуратурага мага ат башындай алтын берсе дагы барбайм. Сот болуп бер деп, бир күнгө $1,000,000 берсе, бир эле күн иштеп бер деп барбайм. Анткени адамдын тагдырынан корком, адашып калгандарды көргөм. Чикатило деген бир акмак болгон. Ошонун айынан ал канча адамдарды өлтүрдү? 20 жылдай табылган эмес. Көбүнчө жаш балдарды, кыздарды өлтүргөн. Ошонун айынан 2 адам өлүм жазасына кеткен экен. Кимдин өкүмү менен, соттун өкүмү менен? Кантип акыретте жооп бересиз? Бул бир. Экинчиден, мен биринчи сотко бардым, экинчи прокуратурага бардым, деги эле бактылуу адам барбайт экен ал жака. Арыздангандар, доо жазгандар, карыз доолагандар, ажырашкандар, ошолордун урушуп аткандарын көрүп, кече эле бир үй бүлө эмеспи эле, тооба деп, негатив кире берип, көзүм аркылуу да, кулагым аркылуу да жашоо башкача болуп калган. Сотто жүргөндө. Өлтүрүп кеткен, кылмышкерди алып келип аткан, көптү жасаган кылмышкерди алып келип аткан, рецидивди кайра ишин карап аткан, ошондойлорду көрдүм дагы келбейм бул жака деп. Бирок балким бирөөгө ошол жагат. Гражданский право эмес. Болгондо дагы ошол өлүктөр менен иштеген жагат. Ошондой адамдар бар. Ар кимдин өзүнүн табияты бар. Бекерин айткан жок азыркы жигит, жүрөгүңдү тыңда деп. Мисалы, мен врач бол, күнүгө $5,000 айлык берем десе, эч качан врач болбойм, анткени бул менин жөндөмүм эмес. Бирөөнүн ичин кечишке да дух керек, мындай башкача дух керек да. Кырт деп мындай рахат алып, тамашалашып, врачтар ушундай дейт го. Бүгүн 5ти сойдум, 6-чысы азыр касап келатат депчи. Кимсиң, касап болуп иштейм деп мындай. Бир жолу юрист болуп, юрфакта жүргөнүбүздө бизди алып барды ошол жанагындай экспрессия кыла турган жерлерге. Бетин нары кылсын моргторго. Ошондон кийин 4-5 күн тамак жей албай жүргөм. Ал болсо чыгып, сигаретти чегип, анан келип, судан ичип, бирдекелер жеп алып кайра келип сой берет экен. Аларга бара берет. Адамдын табияты башка болот. Кээ бирлери боксер болом дейт. Бетке койгондо мен биринчи жолу 5-класста көрдүм бетке койгондорду. Жаман жүрөгүм ооруган.
бетке койгон арам болот. Азыр болсо эми чекеден коесуңарбы, кичинекей балдар баса калып эмнеге анткени ММА'ди көрүп атат. Эгер ошондой боло турган болсоң, боксер болуп эмне кыласың? Андан көрө борец бол. Өзүңдүн жөндөмүңдү кара. Болбой эле мен врач болгон эмесмин, сен врач болосуң деп балдарын зордоп атат, мойнунан байлаган ит уга жарабайт деп коет. Дагы бир жакшы жер социалдык группаларга кошулгула. Мына балдар менен көбүрөөк сүйлөшкүлө. Өзүң теңдүүлөр менен сүйлөшкөндө эмне? БТСти сүйлөшөсүң да, туурабы? Blackpink'тин жаңы клибин сүйлөшөсүң, анда эмне пайда бар? Билбейм, мистер Бирбиле деген жана блогер бар экен, кичинекей бала ошону билет экен. Мистер Б деген эмне деген? Бардыгы билишет. Кичинекей балама ошо үйрөттү. А биз болсо бул жакта жүрөбүз. Адеп сөздөрүн сүйлөп коюп, мынча просмотр болуп коюптур. Аларды миллион, 100 миллион адам көрөт экен. Эң чоң пиццаны ким жеди деген сүрөт чыгарып коет экен пицца менен. Ошондойлор көрөт адамдар. Шок. Өчүрүп коем. Көрө кал десе ошону көрөт экен. Ичинде эчтеке жок. Ошон үчүн кеңешкиле, жүрөңөрдү уккула, истихара кылгыла. Андан кийин тандагыла эми, көп жүрө бербей. Кесип тандагандан адашпаш керек. Анткени рызкыңды таба турган ошол. Бирок тандаганда кесипти жакшы ниет менен танда. Ким эгерде прокурор болуп, пара алып бала бакырамды багам десе, ошол кесиптен эмтен кайт ошол ниеттен. Анткени жакшы ниет менен тандаш керек. Бул бир, экинчиден кесип аркылуу рызкыңды табасың, үчүнчү адамдарга жакшылыгың тие турган кесип болуш керек. Ар кандай кесиптин жакшы жагы бар. Бир адам бир максатын көздөптүр. Анан түз менен бараткан экен, түздөн бир жакшынакай айылды көрүп калыптыр, айылдан бир кызды көрүп калыптыр, ошо менен жашап, жылдар өтүп кетип, анан кайра кой, бул жак менен таба албайт окшойм деңизге деп, анан тоо менен жөнөптүр. Тоо менен баратса, жан-жаныбарлар экен мергенчилик кыла баштаптыр, кымыздык терип, жей баштаптыр, ошентип отуруп кыш келип кетиптир, кайра келиптир. Жылдар өтүп кетиптир. Эми дептир, аба менен уча албасам, түз менен бара албасам деп отуруп, анан бир күнү бийикке чыгып көрөйүнчү десе, ал менен жол менен барса деле, бул жол менен барса деле, бир аз наргаракта деңиз бар экен. Аларды болбош керек да. А силер аларды болгон нерсеңер аябай көп. Мына сотка деген балекет бар го, ошондон алыс болгула. Ким эгерде ОРТдан жакшы бала алам десе, өткөндө бир агай айтып берди го. Каратеде мындай блоктор бар, билесиң мындай. Алдыдан келген удар ушундай тососуң, буяктан тососуң, мындай тососуң. Ошол сыяктуу TikToктон алыс болгула. Аларды кылган нерселердин баарынан алыс болгула. Азыр жакшы ниет менен киресиң, бирдекени жоон Алла калайын деп. Бир карасаң TikTokто жүрөсүң, бир карасаң Instagramда жүрөсүң. 2 саатың өтүп кеткен, карасаң пайдалуу эчтеке жок. Балыктын аркасынан из калбайт, учкан куштун аркасынан из калбайт, ошентип убактысын текке кетирген инсандын аркасынан из калбайт. Азыркы ар бир кадамың изи менен болуш керек. Эмне кылып атасың ОРТга өтүш үчүн? Жөн эле кыялданып атасың. Адам максатка кыял менен жетпейт, аракет менен кошо жетет. Ошон үчүн жаштыкты боенуп таба албайсың деп коет. Бул сөз бар. Жаштыкты боенуп таба албайсың, ден соолукту дары менен таба албайсың, анан байлыкты кыялданып таба албайсың деп коет. Ошон үчүн телефонду азайткыла. Мен азыр орозодо Куранды толук окуп бүтүш үчүн телефонду дээрлик карабадым. WhatsApp'тарыма жазгандар болсо капы болбосун. Көпчүлүгү мага Instagram'дан жазат. Сизге түз жазсак жооп бербей атасыз, теке бере экенсиз. Мен эч качан карабайм. Эгер ал жакты карай турган болсом, ошол жакка чөгүп кетем, башка иштерим калып кетет. Бир адамга жазып жооп бергенге, бир нерсени кол менен мынтип машактар экенсиз. Канча кетет билесиңер? Бир адамга. Ал жакта канчалагандар келет, бирөө жеке маселесин айтат, дагы бирөө бир кеңешин айтат, дагы бирөө бирдеке сурайт, дагы бирөө жардам сурайт. Миллиондогон ошондой маалыматтарга жооп бергенче өмүр өтүп кетип атпайбы? Сен өзүңдүн өмүрүңдү жашасың, бирөөнүн өмүрүн жашап атасың. Анын көңүлү, мунун көңүлү, мунун көңүлү, анын көңүлү. Алсаң атаңдын көңүлүн ал, апаңдын көңүлүн ал. Кийин аялыңдын көңүлүн ал, күйөөсүнүн көңүлүн ал. Жигиттер, бул жака келдиңерби? Билем, башка жактан келген кыздарга көз түшүп калышы мүмкүн. Ошону биринчи жамандыкты тый, анан жакшылык келет. Эгерде дарыянын жээгине дамба курбай туруп айыл курсаң, сел келип туруп ошонун баарын алып кетиши мүмкүн. Султан Муратты окудуңар беле? Эрте жаздагы турналарды. Султан Муратка эжекеси түшүндүрүп атат. Сейлон аралдар. Султан Мураттын оюнда Мырзагүл. Мырзагүл менен жүрөт ошол жерде дагычы мындай кыялында. Тургузуп алып сураса, эчтеке жок. Ошон үчүн көзүңдү сактап алсаң, илим жукпайт. Сен китепти алган сайын баягы кыздын сүрөтү өңгө келе берет. Бисмилля деп намаз окусаң деле көзүңө келе берет. Ошон үчүн көз сакта дейт. Көз сүрөткө тартып алат, бул жака орноп калат, бул жака ал орногондон кийин илим билим кирип кереги жок болуп калат. Мен эсимде бар, бирөө МГУда окуган,
МГУдан каникулда келген айылда бирөөнү сүйүп калган, ошону үйлөнүп МГУга кайра барбай койгон. Азыр качан айылда жашайт? Сүйө турган учур кийин келет. Азыр илимди сүй. Көздү мындай сакта. Кетип баратканда бир эле нерсени көр, таштарды көр, чөптөрдү көр, топурактарды көр. Келатканда деле ошол. Кыздардын үнү чыкса, деп карабай туруп эле жооп берип кой. А бул жакка сени бир сүй деп жиберген жок да, туурабы? Баары бир сенин курбалдашың, сен менен тең кыздар сенин жеңиң болот. Белегиңди берсең алат, баары башка бирөөгө тийип кетет. Банкротто болосуң, убактың да кетет, акчаң да кетет. Ошого азыр сүйүү күйүү, ушул кыздар бар го, жигиттер көзүнө кичинекей көрүнөсүңөр. Чын айтып атам. Баягы пацан деп коет го, мындай малыш. Анткени аял киши эртерээк мындай аң сезими жетилет, башкачараак карайт. Сага караганда 5 жаш улуу жигиттер кызыгыраак көрүнөт. Бекер эле шансыңды кетирбе. Сенин шансың да келет, сенин учуруң да келет. Азыр сен кесип танда, аял тандап эмне кыласың? Кесибиң жок болсо аялыңа да керегиң жок. Анткени бага турган сенсиң. Атаң менен апаң unconditional love деп коет. Бул атаң менен апаң бар го, сен эмне кылбасаң деле жакшы көрө берет. Аял кичине condition бар да. Unconditional деген шарт койбогон сүйүү деп коет. Аялдыгы кичине мындай шуба алып берген күнү башкачараак сүйүү болот. Шоколад алып келген күнү башкача, гүл алып келген күнү башкача, такыр көңүл бөлбөгөн күнү сүйүү деген 1-2 күнгө отпуска алып чыгып турат ар жака чесалып. Апаныкы дайыма кете берет. Ит да ошондой экен. Ит деле шарт койбой сүйө берет экен эгерде берилген ит болсо. Ошого биринчи кесибиң болсун, эркек кишиге статус аябай керек. Кесип киреше таба турган булак керек. Анткени аялды бага турган сен, баланы бага турган сен. Аялыңдын акысы бар, сен багасың, эмне кылсаң ошогул, аксынын башын жошогул, мен канышада жашайм деп туруп, бутту асып туруп жатып алса үйгө. Сериалды көрүп. Сенин милдетиң багышың керек. Давай сен да чыгып иште деп айта албайсың. Ошон үчүн кесибиңди танда. Бирок жалаң киреше табам деген кесипти тандаба. Эки эле нерсе бар. Үйүңө келесиң, сенин уяң ошол. Анан эртең менен жумушка кетесиң. Бактылуу адам ким? Жумушка сүйүнүп кеткен, анан кечинде үйүнө шашкан. Эртең менен жумушуна шашкан. Кээ бир адамдар бар, жумушуна артынан мылтык менен бирөө кезегенде кетет да. Качан бүтөт, качан пенсияга чыгам, дүгүм дагы начальникмин, болсо айлыгы жакшы. Көңүлүң жаккан иш такыр башка. Көңүлгө жаккан иш өтө маанилүү. Менин 3 кесибим бар. Биринчиси юрист. Ал тармакты тандаган жокмун. Элестетип көр, юрфакты бүтүп алып туруп, маданият министри болгон мен эле болсом керек. Көпчүлүк юрфакка эмнеге тапшырат? Ген прокурор болом деп тапшырат. Сот болом деп тапшырат. Адвокат болом деп тапшырат. Полицейский болом деп тапшырат. А мен тапшырдым, маданият министри болдум. Бирок бир тилегим бар эле, журналист болсом деп. Алла таала аны дагы берди. Америка Кошмо Штаттарында журналистика факультетинде окугам. Журналистика, масс коммуникация факультетинде. Бир өмүр 3-4 билимге жетет, кыжалат болбогула. Бирөөнөн адашып калсаңар, экинчиси келет. Бирок адашып калдым деп ойлобо. Пешинеңе жазылган кесип бар го, баары жакшы кесип. Мен юрфакты бүтүргөнүм эч качан өкүнгөн жок. Юрфак деген эмне? Бул конституционный право. Юрфак деген бул ТГП. Теория госправа деген бар. История госправа зарубежных стран. Укмуш кызык маалыматтарды аласың. Азыркы саясатты түшүнүш үчүн бул мага азыркыга чейин керек этет. Анан правовые системы стран мира деген бар. Юридическая риторика, юридическая психология, ошолордун баардыгы мага жашоого азыркыга чейин пайдасы тийип келет. Пайдасы илим болбойт. Кыргызда бир сөз бар, керектүү таштын оору жок. Кокс адашып калсаң, кыжылат болбо. Адам кыжылатчылык менен өзүн өзү жей берет, бирок билими кете берет. Экинчиси, журналистика факультетине бардым, ал жактан өтө сонун маалыматтарды алдым. Азыр мен журналистмин десем деле болот, анткени макалаларым чыгып турат. Бирок баягындай блогер болгум келбейт. Бирөөнүн айыбын ачкан, бирөөнүн шагын сындырган, бирөөнүн ызатын, аброюн тебелеген. Үчүнчү, мамлекеттик башкаруу, дипломатия. А дегенде тышкы иштер министрлигинде иштедим. Алла таала ошондон кийин мамлекеттик башкаруу. Японияда ошол окугам. Андан тышкары лидерлик боюнча Кудай насип этип Литвада окудум, Польшада окудум, Германияда, Австрияда, Кытайда, Туркияда аябай сонун курстар дагы деле бар. Кокус бир жагынан болбой калса, Алла таала ошону жакшы жакка буруп кое берет. Чечкиндүүлүк менен тандаган кесибиңе бара бер. Бирок кечээ мен азыр аспиратурада окуп атам, агайларым, эжекелерим угуп калса, балким ага эки коептур. Лекциялар онлайндан болуп атат. Баягындай монотонный лекциялар да. Теорияны айткан. Это совокупность правил методических приемов обучения красноречию деген терминдер азыр эчкимге кызык эмес. Азыр көндүмдөр менен иштей турган заман. Азыр жаңы методология менен иштей турган заман. Ошого кесип тандаганда тоонун ар жагы кандай экен билбейсиңер да, тоонун ар жагына барып келген кишилерден да сурагыл. Врач болгуң келсе, врач менен көбүрөөк сүйлөш. Жардамчысы бол. Волонтерлук кыл. Анан социалдык топтор бар. Бир жерде
ассоциация бар. Бизнесмендердики барбы? Бар. Врачтардыкы барбы? Бар. Юристтердики барбы? Бар. Аралашып көр. Жөн эле чайын ташып, корозун шыпыр болсо да аралашып көр. Анан илимий макалаларды оку, акыркы аналитикалык макалаларды. Азыркы заманда эң керек кайсыл кесип? Дагы 5 жылдан кийин кайсыл кесип керек болот? Бирок ошол кесипти тандадыңбы? Тандап эле койгон иштеке эмес. Болду, ошонун биринчиси бол, экинчиси болбо. Бирөө Олимпиададан келет экен Кыргызстандан. Самолетто аябай маанайы жакшы экен. Эмнеге билесиңерби? Дүйнөлүк Олимпиададан 3-чү алыптыр. Түшүнөт белеңерсиңер дагы? Ушундай маанайы жарык. Ушундай маанайы жарык экен. Бир Кытай келет экен, аябай маанайы чөгүн экен. Эмнеге билесиңерби? Себеп ал экинчисин алып калыптыр. Анан айтып турду, эмнеге мындай маанайың чөгүп турат деп турду. Десе, мына биз алып келет атпайбызбы медальды десе, мага бир же эчтеке эмес деген экен. Мекенди коргондорду айтат го, же өлөбүз, же жеңебиз деп. Ошол сыяктуу. Ар бир тармактын биринчиси бол, ошого умтул. Экинчи болгонго ыраазы болбо. Чын, шайлоодо экинчисин алдым деп сүйүнбөйсүң да, туурабы? Президенттик шайлоодо бирөө эле жеңип чыгат. Арадан бир топ өткөндөн кийин экинчиси унутулуп калат. Чемпиондор деле ошондой. Биздин Айсулуу кызыбыз канча өмүрүн арнады. Чуть-чуть не повезло. Бирок күмүш дагы деле арман кала берди. Ар бир тармактын чемпиону бол, анан адамгерчиликтин чемпиону бол. Ар бир тармактын чемпиондугу бул бир гана пьедесталда, бир гана орун, бирок адамгерчиликте, адепте чемпиондук 7 миллиард. Бардык чемпион болсоң болот. Түшүнөсүңбү? Ошон үчүн өзүң кесибиң тармагы боюнча күн сайын жок дегенде жарым сааттан окушуң керек. Артта калып калыш эч кеп эмес. Өзгөчө врач болсоң, айтишник болсоң, кечеги бүгүн жок, бүгүнкү эртең эскирип кала турган заман. Замандын динамикасы аябай катуу өзгөрүп барат. Анан адабий китептерди көбүрөөк окуш керек. Неге билесиңби? Кытайда мурда фантастикалык чыгармаларды окутчу эмес экен. Азыр болсо фантастикалык чыгармаларды окутканга мамлекет мотивация берет экен. Неге билесиңби? Анткени канчалык фантастикалык чыгармаларды окусаң, ошончолук жаңы технологияларды ойлоп табат экенсиң. Мында 20 жыл мурда колда сотко болот, ошону менен чалып алып, видео менен сүйлөшөсүң десе, биз айтат элек, мээсине суук тийип калды мына келесиң депчи. Эсимде бар, 2001 жылы мен юстиция тармагында иштеп элем, бир бойдок жигит айтып берип атат. Кыздардын эшигинин алдына барып, дейт, үйлөнө турган кыздын алдында. Турам дейт, айнегимди ышкырып коюп, антип мынтип, жаш балдар болсо акча бере коюп, чакыртып дейт. Телефондор мындай болбойбу деп айтып берген. Колунда телефон болсо, акырын барып туруп чалсаң, алса, эшикти тыкылдатып туруп, эшигиңди бирөө тыкылдатат го десең, кой мен ачып коеюнчу деп барып ачып сени көрсө, десе мен аябай күлгөм. Түшүндүңөрбү? Кыялдар орундалат деген ошол болот. Акырын балдарым, ким эгерде кызыкса, изденет, ким корксо качат. Азыр силер оюрттан коркуп атасыңар, коркпогула, кызыккыла. Мен үчүн Азиян арстаны деген китепти жаздым. Азиян арстаны. Кыргызстанды Азиян арстаны деп атайбыз. Макулбу? Неге билесиңерби? Арстан ким? Токойдун, жаныбарлардын кимиси? Буга чейин мен экинчилерди көмүр тутат элем. Ким? Азиян жолборстары деген мамлекеттер барбы? Кайсы мамлекеттер? Түштүк Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур ушулар, туурабы? Эмне үчүн Кыргызстан Азиян жолборсумуз деп жүрөт элем? Кийин карабай сүйүнүп калдым. Алар жолборс боло берсин, арстандын орду вакансия экен. Биз Азиян арстаны бололу, арстан бирөө эле. Арстан айырмачылыгын айтып берейинби? Ал күчү менен падыша болгон жок. Арстандан күчтүү пил бар, бегемот бар. Ал тездик жагынан да аркада калат. Жолборс батыраак чуркайт, леопард батыраак чуркайт, ягуар батыраак чуркайт. Арстандын ою, менталитети ошон менен падыша экен. Пил көрсө, биз ой, пил тебелеп кетет деп качабыз го. Арстан эт келе атат дейт экен. Канчалык чоң болсо ошончолук көбүрөөк эт. Ошон үчүн менталитет. Арстанды пил көрсө коркунуч деп ойлойт экен, пилди арстан көрсө эт деп ойлойт экен. Менталитет жактыбы? Экинчиден, видеолордун көрүп атасыңарбы? Чөөлөр келип арстанга кол санат. Арстан эч бир зыянга учурабай кетип калса болот, качса жете албайт алар. Бирок арстан качканды тандабайт экен, кармашканды тандайт экен. Мына ушундай менталитет. Силер анан көчөдө мушташканды тандабагыла, көчөдөн качып кетип калыш керек. Бул такыр башка нерсе. Бирдек айткандан да коркосуң. Тескери буруп алып туруп адамдар ошо жакында колдонот экен. Көчөдө качып кетип калыш керек. Бирөөнүн бетине коюп эмне кыласың? Эң күчтүү боецтер көчөдө мушташпайт. Алкаш келип тийсе дагы сени жакшы деп коюп кетип калат. Себеп ал билет мындан бийик экенин. Жаш бала
3 жашар же 5 жашар же 7 жашар бала келип көчөдө кыжыңдаса мушташпайсың да жаккалашып берип жүр эркекче дебейсиң да туурабы. Сен билесиң аны бир койсоң ошон үчүн болуптур, сени жакшы деп кетип каласың. Канчалык адам күчтүү болсо ошончолук ошондой болот. Анан арыстандын дагы бир жери, арыстан кубалаган жаныбар, качкан жаныбар эмес. Качкандар они выживают, кубалагандар максатын издеп тапкандар. Сен оертуну мындай сүйүнүп күт да, эмне болот экен, кыжылат болот, сүйүнүп күт. Я жду, не дождусь. Мойнун жылам деп күт, макулбу? Менталитетиң ошондой болсун. Мындай ошо күндү майрамга баргандай бар. Это мой день деп бар. Бирок мой день деп жөн эле барбы анан кийин мындай. Уктап эртең менен мой день деп барсаң, мой день эмес деле сен. Ошон үчүн аракет кыла бер, берекет жаратканда. Жерге дан дегесиң, чыгарып бере турган Алла Таала. Кааласа чыгарат, каалабаса чыгарбайт. Бирок сен аракет кыла бер, бирок аракетиң эч качан текке кетпейт. Ишенип кой ошого. Ошого TikTok'tu токтото тур, сотканы токтото тур, достор менен түндөсү көчө айланганды токтото тур, кафени, ресторанды токтото тур. Той топурду токтото тур. Азыр окуу. Бирок жалаң окуу мен окууга тапшырарда бир эле экзамен тапшыргам, анткени 6 медал менен бүтүргөм. Юрфака кыргыз тарыхын окуган өткөм. Ал мезгилде кыргыз тарыхы деген китеп жок болчу. Бирок мен Эл агартуу деген журналдарды топтоп алганмын. Ошодо Пласких менен Макрениндин макалалары чыккан, Бактыгулов үчөөнүн. Ошолорду топтоп, анан атам бир сөздүк алып берген кыргыз тарыхы деп. Ошолорду алып жайлоого чыгып кеткенмин, раскладушканы коюп берген. Атам жумшаган эмес, отун кестирген эмес, от жактырган эмес, суу таштырган эмес жайлоодо. Мен эртеден кечке даярданып элем. Бирок эртеден кечке китеп окуй берсең деле адам тажап калат экен. Ошон үчүн бир маал чуркагыла, намазыңарды окугула, зикир кылгыла, отжимания, анан үйдөгүлөр менен жакшы баарлашып койгула. Бул аябай жакшы нерсе. Атаң апаңдын массаж кылып бер, батасын аласың. Сүйлөштүкпү? Ошого балдарым, кыздарым, арыстандын менталитети менен оертин эмне кылабыз? Ал кимдин күнү экен? Бирдеке сүйлөй, биздин деп кутуласыңар, э? Менин деп айтпайсыңарбы? Чын, менин деп айтсаң, бул Кыргызстан кимдики десе, биздин Кыргызстан дейт. Ким кызмат кылат десе, биз дейсиңер, туурабы? Биз десе, кийин айтам, кызмат кылам дебедим беле десе, биз деген болсун, жанындагылар деле отурган, ошолордон сура дейсиң, туурабы? Мисалы, алдыңдан бир үйүр ат, же кой, же уй өтүп баратканда машина менен сигнал бергин. Тоготобу, тоготпой, уйлар мындай өтөт го, мындай, эмне эле болуп атат дегенде мындай. Мурда уйлар ошондой, азыр койлор деле тоготпой калыптыр. Техника көбөйүп кетти да. Жылкылар чуркап өтөт эле, жылкылар деле тоготпой. Анан көп ойлонуп көрдүм, эмнеге сигнал бассаң, үйүр жылкы, үйүр кой, үйүр уй тоготпойт. Көрсө, ушунча уй келатат го, мага айтпаса керек деген сезим бар экен да. Ошого мен кылам деп айт. Мен өзгөрбөсөм, Кыргызстан өзгөрбөйт деп айт. Биз десең, бул көпчүлүк. Гимнибизде ошондой болуп атпайбы? Алгалай бер кыргыз эл. Азаттыктын жолунда өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колуңда. Муну эртеген ырдасы болот, Путин ырдасы болот мындай. Башка эле бир ырдап аткандай да. Алгалай бер кыргыз эл. Азаттыктын жолунда өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колуңда. Мындай менин Кыргызстаным деген бир да сап жок экен. Байкадыңбы? Казактардын кара, менин элим, менин жерим. Жырың болуп төгүлөмүн, гүлүң болуп эгилемин. Туулган жерим менин Казакстаным деп атат. Ошон үчүн билбейм, мен гимнимди аябай сыйлайм, бирок менин Кыргызстаным деген сезим болуш керек. Азыр менин Кыргызстаным деп дуа кылгандар барбы араңарда? Мен келатканда дуа кылдым, бүгүн эртең менен. Аманчылык болсун, тынчылык болсун. Кыргызстанда аманчылык болбосо бирибиз да бактылуу боло албайбыз. Жаңы үй бүтүрдүң, Тажикстан менен конфликт башталып кетсе эмне болду? Үйүң көзүңө көрүнбөй калды го. Жеп аткан тамагың тамактан өтпөй калат. Ошон үчүн аманчылык, тынчылык болсун. Эми 3-4 фасыл калды, ошону менен бүтүрө элем. Азыр тилек кабыл болуш үчүн тамак токтотасың 18 саатка орозодо. Болбосо сууну ичип эле жүргөнсүң, нанды жеп эле жүргөнсүң. Адал нерсе ошол учурда сага арам болуп калды. Бир нерсеге Кудайга шүгүр дейли. Болгону 16 саат, 18 саат жебей атабыз. Андан узак жебей калсак эмне болот? Туркиядагы жер тирөөдө 13 күндөн кийин чыкты го. Адамдар эчтеке жебей. Кудай ошондон сактасын. Нан жейин деп, нанын таба албай жүргөндөр толтура. Ошолордун акыбалын билиш үчүн ошолор озайы. Эми сууну токтоттуң, чайды токтоттуң, нанды токтоттуң, ашты токтоттуң жебей. Ушак сөз токтоттуңбу? Көрө албаштык токтоттуңбу? Кек сактаган токтоттуңбу? Өч алгам деген ниетти токтоттуңбу? Ошолорду кошо токтотуш керек. Болбосо жөн эле курсагың ачка болгону калат, башка эч кандай пайда калбайт.
Көрдүңүзбү? Канчалык жүрөктөн кечиримдүүлүк болсо, ошончолук тилектериң жакшы кабыл болот. Тилек силерге, мен бекерден тилекке батага маани берген жокмун. Бата тилек менен гана туура жол табасың. Мен аягында айтып берем, Америкага кантип өткөнүмүн. Анан Кыргызстан ашказан өлкөсү болуп калды. Байкадыңарбы, бир көчө Некрасов деген бар. Бүт эле кафелер. Ак батасы бар, кара суусу бар, анысы бар, мунусу бар, алайы бар. Бирок Бишкектен заманбап бир китепкана табыш аябай кыйын болуп калды. Бир китепкана жок. Заманбап мындай барып, кофени заказ берип коюп, жыргап отуруп окуй турган китепкана. Аракет кылып атат, бирок андай жок. Чет өлкөлөрдө 24 саат бою иштеген китепкана бар. Мен Америкада жүргөндө бир жолу түнү менен калып калдым. Неге билесиңерби? Эртеге экзамендеги күн болчу. 24 саат бою иштеген ошондо билгем. Кыргыз антип ойлобойт, 6-да жабылат деп ойлойбуз. Анан ойлодум, мен бүгүн түнү менен окуп чыгам. Мен буларга көрсөтөм кыргыздын характерин. Кыргыз деген бир окуса катуу окуйт. Жалгыз эле мен калам. Анан китепканаш таң калат деп коюп окуп атам. Айланайын түнкү саат 12-де эл азайып эле көбөйө баштады. Бака шака. Ошентип отуруп 2-лерден баштап 3-төргө чейин азая баштады. Азайып, ок жалгыз эле калат экен десем, 3-төн баштап кайра көбөйүп кетет экен. Ошон үчүн өнүккөн элге турбайм. Японияда да ошондой, Европада да ошондой. Бир гана бизде кафелер 24 саат бою, бирок китепканалар көп эмес. Ошону кыла турган ким? Азаматтар. Кичине өзгөрдүңөр, Биз деп кийин жанында Асанды айткам дейтиңер да турабы? Анан алар дагы түркүн түрдүү. Грузин кафеси, Малайзия кафеси, Казак кафеси, Түрк кафеси. Ушул жагынан иштегилечи. Бирок сен бараткан жол идеалдуу эмес. Жол эч качан идеалдуу болбойт. Азыр дайым армандасыңар, мындай болгондо, тигиндей болгондо, мындай болгондо, тигиндей болгондо. Бүгүн эртең менен ушулай келди. Сен бараткан жол маанилүү эмес, сенден кийин калган жол маанилүү. Кандай жол салып кеттиң? Жол салгандарды байкасаң, ташы дагы бар, ылайы дагы бар, баткагы дагы бар. Бирок кандай салып кетти кеп ошондо? Кийинкилер сен аркаң менен кеткенде, Азамат кичкенде баштар айтсын. Бүт кыйын адамдар жол салгандар болгон. Бирөө илим жагынан, бирөө билим жагынан, бирөө саясат жагынан. Эмне үчүн Исхак Разахов анткени ал жол салып кетти. Жусуп Абдырахманов жол салып кетти. Кылган иштерин карасаңар, өздөрү аябай кыйналган. Ошон үчүн убагында мен бир китеп жазганмын. Арасында бир сап бар. Мындай деген. Бул дүйнөдө самасаң сен артыкты, өң көрбө азап түшүк тартышты. Салыш үчүн даңгыр жолду, кан жолду, а дегенде тепсеш керек чалчыкты. Жолуң оңой болбойт, бирок анын акыбети менен жыргайсың да. Процесске кызык, сен жыйынтыгына кызыкпа, жыйынтыгын Алла Таала берет. Процесс канчалык татаал ошончолук жакшылык. Депутатка койдук го, бир тыйыны жок өтсө болот бекен? Мөлө ордо ойлошуңар, жылаң байлар өтөт деп. Мен азыр деле айдан айга кет акчам жетпей калат. Силерге окшогон эле ач калган, кеч калган балдар койду. Табылды. Таанысыңар табылдыны? Квартирада турат. Балалуу болду. Айдан айга акча жетпей калат. Ошол кандидат болду. Дагы 2 адамдан кийин депутат болуп да каласың. Биз арыстан менталитет менен койдук. Көпчүлүгүнө барсак ошондо да кайтты. Акчам жок өтпөйм, акча керек. Көпчүлүгүн бурду. Мен кое берсең, ошолор разы болуп аз депутат болуп отурат. Ишенгиле берекелер. Кеп акчада эмес, кеп ыкыласың да жараткандын жардамында. Эмне үчүн депутат болдуңар дейт. Акчаңар жок болсо имандуур, мен айтам, Биз Алла Таалага алсыздыгыбызды көрсөттүк, Аллах Таала кудуретин көрсөтүп бизди депутат кылып койду. Кийинкиси 2-3 эле фасыл калды, фасылдар. Өрүп жөн эле бышак албайт да, туурабы? Мен айткыбыз керекпи? Баткенден келгендер барбы? Биз баткендин өрүгү деп жыргап жейбиз, туурабы? Анан бир күн карасаң эле гүлдөп калат, анан жыргап 3 айдан келсең бышып калат. Анан фу десең жыйналып калат. Ошону алып келип алып байып атасыңар да, туурабы? Десем күлөсүңөр. Аябай түшүгөр. Өрүк караштын. Ошон үчүн өрүксар. Силердин менетиңер дагы жөн эле боло калбайт. Аракеттен кийин берекет. Бир маанилүү ойду айтайын. Денең чектелүү, бат эле чарчайт. Бирок оюң чектелген эмес. Эмне үчүн ойду чектеп атасың? Азыр деле чектелүү, эптеп бир Бишкекте окуу жайга окуп алсам, бир диплом алып алсам деп чектебе. Оюң, фантазияң чеги жок, ойлоно бер. Ошон үчүн Илон Маск Марска конуп атат. А сени Марска учасың десе, биринчи өзүң күлөсүң, анан жанындагы бирөө күлөт, анан айткан киши өзү да күлүп. Өйтүп калдым. Не деп коюп, не деп дөдөрөп атасың деп сен айтасың, сен эле дөдөрөп койдум деп мен айтам. Марска коносуң десе, ишенишиң керек. Ушул боюнча мурдагы президент Атамбаев сону бир нерсе айтып берди.
Анда ал президент болчу, мен президенттин аппаратында болчум. Бир чоң майрамда келди дагы сөз алып туруп сүйлөгөн, ошол эсимде калды. Бир жерде такыр жамгыр жабай коюптур. Такыр жамгыр жабай коюптур. Анан адамдар айтыптыр. Мындай кылбайлыбы? Бардыгыбыз бир жерге топтолуп алып жараткандан сураналы, жамгыр берет. Ошондо дейт адамдар бир ээн талага топтолуптур дейт. Арасынан бир гана силерге окшогон жаш бала зонтик менен келиптир. Анан таң калыптыр, дей келесиз. Качандан бери жамгыр жая элек. Чаңы буркурап чыгып атат ол жерде. Сен зонтикчен келипсиң го десе, бүгүн биз жараткандан суранабыз да. Алла Таала бергенде жамгыр жаса, мен зонтиги жок кантип кетем деген экен. Ишенген адамдар аз эле. Сен өзүң ишең, андан кийин башка бирөө сага ишенет. Мен Японияга өткөнүм өзүнчө бир маселе. Мен математиканы жакшы билбейт элем. Бирок Японияга өтүп кеттим. Неге анткени ишенгем. Анан эң башкы жараткандан сурагам. Мен менен Минфиндин балдары, экономика министринин балдары, алар тапшырган. Англисчеси аябай жакшы. Алар математиканы семишкадай чыгат. Алар негиз кесиби ошол. Не кылайын? Жөн эле калып кетпейин деп, математик досум бар, Мамат деген. Ошого барып жалдырадым. Үйрөтүп койчу мен десем, ал кел деди. Анан ручкамды алып бардым, китептерди алып бардым. Ал жөнөкөй математиканы түшүндүрбөйт экен, ал высшая математиканы түшүндүрөт экен. Тамырдан чыгарасын, квадраты мындай, тангес, котангес деп атып, кишини чарчатып таштады. Өзү бир кирип алса токтобойт экен. Анан бир формуланы үйрөндүм. Ошону жаттап алдым. Жаттап алып, келсем 5 маселе экен. Экзаменге кирдим, биринчи турдан өттүм. Экинчи турда 5 маселе экен. Отурдум дагы Маматтын үйрөткөн бир формуласы менен 5 тең чыгарып таштадым. Эми жөн калбасын дедим да, жөн калгычакта өлүп кетсин. Менин жазуу дил баяным жагыптыр. Ошол үчүн экинчи турга өттүм. Андан да өттүм собеседование. Үчүнчүдө математика экен. Математикада бул жакта Минфиндин кызы отурат. Бул жакта экономика министринин баласы отурат. Экөө тең кийин өттү. Менин конкуренттерим бир университетке. Башкалар өтпөй, анан мен болсо не кылайын эми? Жөн отургучакты ошол формулага салып туруп, анда чыгардым, мында чыгардым, аягында бир сандар чыкты. Япондар карап алып күлсө керек дедим, муну. Жөн эле койбойбу. Ушул деңгээли менен Японияга келем деп атабы. Деп ойлонсо керек десем, ой тоба кылдым. 2 орун болчу биздин университетке. Баягы экөө дагы өтүптүр, мен дагы өтүптүр міне. Неге билесиңерби? Япондар ойлосо керек, мына баланын фантазиясы жакшы экен. Чын. Кийин бир чечим тапса керек любой жолдон депчи. Мен фантазиямды сыйлашты алар. Никогда не сдавайся. Бир сүрөт бар, билесиңерби? Мында жаллан качоктордун жарышы бар. Ошол жерде бардыгы фигураларын көрсөтүп, бицепс, трицепс, арасында бир арык бирөө кошулган, билесиңерби? Никогда не сдавайся деп коет. Анткени сен өзүңдү кандай ойлосоң, башкалар ошондой ойлойт. Мен бир красавчик деген агайым бар да. Неге красавчик дейм? Анткени өзүн өзү красавчик дейт. Биринчи көргөндө көзүмө красавчик эмес, мындай эле бирөө көрүнгөн. Анан бирдеке десе эле, "Я же красавчик" дей берет. Биринчи бардыгыбыз маскаралаганбыз. Бириз менен анан красавчик мынтип атат, красавчик мынтип атат, ха-ха-хи-хи деген бай көзүнөн жаш чыккан быйтыкчылар жөнөтүп атканбыз. Не десең эле красавчикмин дей берет. Бир караса көзгө красавчик көрүп калбады ошол. Чын. Өзүң жөнүндө кандай ойлосоң, башка ошого ишенет экен акыр. Мындай эле балдар бар го, мындай. Башында күлөсүң, бир карасаң эле лидер болуп калат. Өзүнө ишенгендер да. Анан бир жолу анан группага жазып койду каратисттердин арасында бул. Түкүнчө красавчик, түкүнчө супер красавчик, түкүнчө бул жактын красавчиги деп жазып койсо, бардын красавчик дегенди өчүрүп эле бул жакта бир эле красавчик бар деп кайра жазып коюп туруш. Азыр анын көзүнчө мен красавчик дештен да уяласың. Ишен, колуңдан келет бир бор. Балам, сен өзүңдү өзүң билбей жүрөсүң. Сен азыр өзүңдүн потенциалыңдын 2-3 гана процентин колдонуп атасың. 5-6%, андан көп эмес. Ошол уктап жаткан процент ойгонсо, потенциалың ачылса, көрөнгөң ачылса, Илон Маск жолдо эле калат. Мен ишенем, кыргыздардан чыгат, карап тургун эле. Бир гана кыргыздарда баягы жайылган койго көз салып жамбаштап жатсаң сонунда дегенчи. Америкалыктардан мындайлар чыкпайт. Америкалчы, япониялык же германиялык болсо, жамбаштап жатып алып жок дегенде китеп окуп жатсаң сонунда деп жазмак. Ошол жалкоолукту жок кылалы. Өзүңө ишен, аракет кыл, максатты кой, багытты туура ал, чыгат сенде. Ишеним кой. Чыгат. Японияга өткөнүмдү айтып бердим, Америкага өткөнүмдү дагы айтып берейин, ушу менен бүтүрөйүн. Японияга өткөнүмдү айтып бердим, Америкага өткөндө дагы силерге укканыңар бар. Кол көтөргүлөчү, ким уккан эле? Уккандар азыраак экен, мен кыскача кылып айтып берейин. Англисче билбей туруп кетип калгам. Эжекем мени окуткан. Мен биринчи жолу 24 жашымда курска баргам.
эжекем мен окуткан кандай болчу билесиңер? Ал 11 класста Америкадан бүтүргөн кыз болчу. Ошо мезгилде Шекспирди англис тилинде окуйт болчу. Джек Лондондорду, Жумаларды. Англисче окуйт болчу, Майнер Ридтерди. Мен анын эң начар окуучулардын бири болчумун. Анткени иштейт болчумун, силерге окшогон балдар менен конкуренция кыла албайт элем. Убактым аз болчу. Бирок мен да тапшырдым, Арстанды менталитети болуп ойлоп көрсөм, өтөм деген. Бул өзүм билбейм. Биринчи кыргызча дил баян жаздым, бир досум которуп берди, Америкага жөнөттүм. О, сонун экен, молодец деп экинчи турга өткөзүп коюшту. Анан корко баштадым. Не болот десем, экинчисинде айтты, бир америкалык келет деди. Не кылам десем, сүйлөшөбүз деди. Кандай мындай бет маңдай отуруп, ооба, сен собеседование кылат деди. Анан кандай кылышым керек? Айла жок, баягы которгону жаттай баштадым. I would like to go to the USA. It's very important for me. Why? Because the motherland of Harvard University, Yale University, Princeton University дегенде жаттай баштадым. Анан айтышты, голливудская улыбка, тартынбай күлүп сүйлөгөн америкалыктар жакшы көрөт деди. Үйрөнүп алдым. Голливудсканы билесиңерби? Мындай, жөн эле мындай оозу кыймылдап коет да мындай. Америкалык сүйлөгөнү түшүнбөсөм, эмнесине күлөм? Ошол үчүн ушуну үйрөндүм. Анан костюмшум галстук менен бар деди. Анан америкалыктар мен деп сүйлөгөнү жакшы көрөт, өзү ишенгендерди жакшы көрөт деди. Өзү мындай жүргөн бала болчумун, ошондон баштап үйрөнгөнмүн мындай жүргөн. Америкалык келди, бардым, маңдайына отурдум. Түшүп эле эртең менен good morning деген, good morning мен деле билем, good morning дедим мен деле. Sit down деди, өзүң деле sit down please деп мен деле айттым. Кайталай бердим да. Анан бирдекелер сүйлөй баштаган мезгилде жөн отурбай of course, sure, of course, sure, of course, sure. Тишин көрсөтүп тур деген самый главный. Of course, sure. Sure деп кой, эчтеке түшүнбөй. Аны колдоп койма. Sure. Ал андан бетер сүйлөт. Бир убакта токтоду, көзүн карап турам. Дагы сөзүн улайбы же улабайбы? Мени карап калды, сөз бүткөн экен деп, эчтеке түшүнбөсөм, не кылайын? Сүйлөй баштадым. Thank you very much. Анан сөзүн суроосун түшүнгөн жокмун, жаттаганымды айта баштадым. Thank you very much. I would like to go to the USA. It's very important for me. I would like to bring to my country new knowledge, new ideas. I will share with knowledge with my competitors. I will open my own center. And why the USA? Because USA is the motherland of Harvard University. Яғни тез сүйлөй баштадым. Андай тез сүйлөгөндө америкалык тил укпаса керек. Оозуму карап катып калдым да болчу. Аларал, буларал, аларал даралар дейт, буларалды маралар дейт. Мараларал даралар аралабайт, араларалды маралар аралабайт деген жаңылаш бар го, ошону уккандай угуп отурат америкалыкчы. Бир убакта токтото баштады. Please, thank you, please, thank you. Токтобой, эгер токтосом башка суроо берет да. Акыры токтодум. Токтосом дагы суроо бере баштады. Бирдекелер сүйлөт, okay, sure деп коет, sure. Анан токтоду. Мен билбесем не кылайын? Токтогон жеринде мен да улап кеттим, жаттаган сөздөрүмдүчү. Эң жаман жери ошондойдо жаттаган сөзүң бат эле түгөнүп калат экен. 3 бет бат эле түгөнүп калды. Мага баары кайра баштан баштадым. I would like to go to the USA. It's very important for me. The motherland of Harvard University, Yale University. Дагы карап турган америкалык thank you деди, чыга бер деди. Чыгып алып бир уялам. Өлөйүн десем жан таттуу, кирейин десем жер катуу. Америкалык мен сүйлөшүп аткандай да, муну акмактыгын киргизди, эчтеке билбей турбайбы? Кантип экинчи турга өттү деп айтып аткандай да. Ошентип жүрүп унутуп калыптырмын, бир күн телефон чалат, Кадырбеков деген сизби? Ооба десем. Куттуктайм, 3 турга өттүңүз дейди. Мен мынтип көрөм, мынтипчи. Түшүнө билем менде. Түшүң, билесиң кээде түшүм өңүңдө ойлойсуң, бирок бир карасаң түшүнгөн болот го. Ошондой болсо керек десем, жок. Айтты, мынчанчы күн TOEFL-га келесиз. TOEFL деген не десем, ABCD деди, ошолорду тандайсың. Жазуу, озеки жокпу, сүйүнүп кеттим. Эми урду сокту белгилеп кое берем депчи. Барсам, мен эжекемди өчтүргөн. Баягы эжекем, мактаган эжекем. Мага 2 койгон эжекем. Көрүп алып, Нуржигит, кел деп койду. Жакшы, келдим. Не келдиң дейт? 3 турга өттүм десем, эжекем мынтип бар өзүнө келдим депчи. Мен билбейм да англисче. My name is my жебисте келе балусуң керек. Аны эжеке таң калып турду дагы. Анан бир карап койдулар, мынтипчи. Ошо эмес, балды өлөдү окшойт, түшүнбү же өңүмбү деп. Же америкалыктар жөнүндө жаман ойлоп калды, булар эле акчалады окшойт депчи. Кантип келди деп түшүнө албайт эжеке. А бир убакта отурдук. 3 катар болчу. Эжеке бияка отурду, мен бул жакка отурдум. Ортодо дагы бир катар. Анан эжекеден сурап коем, эжеке вариантыңыз кайсы десем, колго берди да. Эй деп койду. Меники да өзү деле сүйүнүп коет. Эжеке каякта, мен каякта. Эжекеден көчүрөм деген оюм болсо керек да. Бирок Алла таала ошону да берди. Көчүрүштүк адам көчүрүп берди. Кантип азыр айтып берем. Айтып берейинби? Анан бир убакта көчүрсөңөр өлөсүңөр деди. Ушундай немелер, ошол күндө эле башка болуп калат го, билесиңби? Эшикке тургузуп койсоң да адам өзгөрүп калат. Өткөндө америкалык бирөө келип англисче китеп жазыптыр. Ошону кыргызчага отурушту, презентациясы болду Новотелде. Ким барды? Бардыңарбы?
Ошондо баягы эчке тургузуп койгон кыздар өзүнө эле кабак кыздарын түйөт го мынтипчи. Болбойт деп элечи. Болбойт десең деле болот да, туура сөз керек, болбойт деш керек да. Бул Малдыбаев деп кереги жок, бул Малдыбаев көчөсү деп коюш керек, туурабы? Бул Акынбаев деп кереги жок, бул Акынбаев көчөсү. Бирөө жарым жери Чүй көчөсү десе, жок, бул Чүй эмес, бул Акынбаев деп беребиз го, андай эмес. Бул Чүй эмес, бул Акынбаев десе бере болор. Ошентип баягы каш кабактарын түйгөн эжекелер эгерде орусча сүйлөйт андагы, не дай бог, айдап чыгабыз, көчүрө тургандар болсо, шансыңар өлөт, бүт менитиңер күйүп кетет. Анан эчке чыга турган болсо акыры кол көтөрүп койгула, бир жолу чыгарабыз, экинчи жолу чыгарбайбыз дейт. Анан баштадык деди, тым-тырс. Эжекени карасам, шакылдата баштады. Мен иштеге түшүнбөйм. Айла жок, анан бир шансты колдонайын дедим. Чыгып келейинчи эшикке. Чыгып кел деди. Түшүп кетсем болот, эшик аркада. Жок, айланып келип эжекенин жанынан өттүм. Ошондо эжеке биякта болчу да. Кетип атып бир карасам, эжеке бир 4-тү бүтүрүп койгон экен, шап эстеп калдым. Бир аз турдум. Анан кайра келсем, эжеке бир 7-8 9 ошону белгилеп койгон экен. Ошондойдо адамдын месиксири көпөйүп калат экен. Кетип атып, эжеке кандай болсо ошо бойдо сүрөтүн тартып алдым көзүм мененчи. Барып туруп отуруп, эжеке белгилегендер тарс 8-9 белгиледим. Калганын билбесем эмне кылайын? Ани мани туркасани, альман жүз менен толтуруп койдум. Билесиңби, альман жүз деп толтурасыңар го? Чото мына эй жакпай айтат, бийин толтуруп коеребиз деп. Чыгып алып дагы уялам, баягы америкалык алып алып, мына бети жок 3-чү турга кантип өттү эле. Мен айдады дедим эле го. TOEFL кантип келди? Биякта деле алдаган турбай, 9 эле жолу тура калган тура эмес экен деп урушуп аткандай да тиякта. Элдин баары эле менен сүйлөшүп аткандай. Буш баш болуп, анда Буш болчу президент. Ушинтип капы болуп жүрүп, анан бир күнү унутуп калдым. Анан телефон чалат. Кадырбеков сизби? Ой, поздравляем, Америкага өттүңүз деди. Эжекем өтпөй калыптыр. Бир гана мен өтүп турмун, башка эч ким өтпөптүр. Ош шаары боюнча. Бишкектен бирөө, жок, Оштон дагы бирөө өтүптүр, Кызылкаядан бирөө өтүптүр. Ошентип Америкага 4-өөбүз кеттик. Кудай жалгап, менин TOEFL-ым бир аз жетпей калган экен, мени атайын бир айга өздөрүнүн акчасына, сонун шарттары менен Молдовага жөнөтүштү. Бир ай интенсивный курс окудум англисче. А менден TOEFL жакшы алган берки үчөө, же экөө жакшы алыптыр, экөө барбай калды, мен барып жыргап көрүп келдим. Ал да жакшылыкка болду. Анан дайыма сурашат. Сен Америкага барганда англисче билбесең кыйналган жоксуңбу деп мен дайыма айтам. Жок, мен кыйналган жокмун, бирок мен менен сүйлөшкөн америкалыктар кыйналды деп. Эмне үчүн эжекем өттү? Өтпөй калды, мен өттүм. Болсо эжеке акылга салсаң, эжекеники билими мындай болсо меники ушунча да. Аныкы океан болсо меники бир тамчы. Кантип ал өтпөй калды, мен өтүп кеттим. Америкалыктар деле менталитетиңди сыйлайт экен. Ошол аракетимди менче сыйлашты. Бул ушу турушунда окуйт, бирдеме чыгат деп окшойт. Өз иштеге билбесе, кантип эле америкалык билбей койду, бир саат сүйлөшүп. Билди да. Каталарымды билди, бирок окшоштуруп атканды да билди. Кээде окшоштура бересиң го. Өткөндө бир депутаттан сурап атпайбы, "Do you speak English?" десе, "Yes" деп атпайбы. Анан "How old are you?" десе, "Of course" деп койуп кетти. Көрдүңөрбү? Менин кызым, эми ал коллегам угуп калып тартынып калбасын. Менин кызым дагы "What is it?" десең, "Table" дейт. "What is it?" десең, "It's a book" дейт. "This is a windows, a room" дейт. Анан бир жолу тарелканы көрсөтүп, "What is it?" десем, "Тарелка" деп койду. Ошо окшоштуруп атканын ал байкады, бирок ошол мээнетимди, аракетимди ушул уят болбосунчу, шага сынбасын деп туруп өткөзүп койду деп ойлоп атам да. Ошого берекелер. Эжекенин, анан менин айырмам ошо болгон, мен түндөс туруп алып тахажжуд окуп дуа кылат элем. Алла Таала Америкага өткөзүп койчу мени. Өзүң колдочу. Өткөзүп кой, сага жеңил эле Алла Таала, жардам берчи. Сен болду десең эле болуп кетет. Ошенткен сайын өзүм ишенем, ошончолук жолум жеңил, ошончолук ишенип атам да Америкага өтөрүм. Мен өтөрүм ишенип атам. Болгондо да аябай тилек кылам. Алла Таала мага жардам берип койчу, Алла Таала. Атайын түнү туруп дуа кылып атам. Дуаны да ушундай кылыш керек. Силер кандай кыласыңар? Ырсантып көтөнчү амна. Жакшылап дуа кылабыз, өзүгө ишенебиз. Бул кумурска деп келе бер. Оңой эле нерсе. Оерт оңой эле, кесип тандаш оңой эле. Өзүңдүн кесибиңдин эң мыкты сен болосуң. Бир эле Кыргызстанда эмес, Япониялык Сакамотодон да алдыга өтөсүң. Америкалык Жондон дагы, Россиялык Ивандан дагы, Кытайлык Лиден дагы, Түркиялык Мехметтен да алдыга өтөсүң. Ишенип кой. Биз аз элбиз, бирок саз элбиз. Келечегиң кең болсун, ыкмалыңа өтөңбүз.